Ошондо мен 13 жашта болчумун. Жайлоодогу эстен кеткис күндөрдүн бири эле. Бул жолку атка чегилген араба менен малчылардын тою боло турган майрамга катышып келе жаттык. Ушул майрамга барыш үчүн үйдөгү балдар энемдин айтканын эки кылбай так аткарчубуз. Таң заардан туруп мал жайланат. Атабыз топозчу болгондуктан үйдө эле эмес, топоз дагы саачыбыз. Топоздун сүтү абдан коюу болот экен. Тим эле даамдуусун айтпа. Менин боюм менен тең келген сүт тарткыч машинеге май тартабыз. Желеге байланган 20 чакты бээ саалат. Колхозго фляга сары май жөнөтчүбүз. Кыштакка күн алыстап 2-3 фляга кымыз жөнөтчүбүз. Айылдагы тууган туушкандар чанач менен деле келип кымыз ташып кетип жаткан күндөр көп болчу. Кайра бошогон фляганы жеткирип келген машинанын үстүнө чыгып алып, ичин ачкычакты тынчыбыз кетчү. Шоопур бала боз үйгө кирип, ата-энебиз менен кобурашып, 1-2 чыны кымыз ичип чыккыча, биз балдар батарея машинага секирип чыгып, баягы фляганы кыймылдатып, жыттагылап ичибиз. Ичинде алма бар окшойт. Карасаң жыттанып атат. Бадыраң эмеспи я? Помидор бүже. Анан дагы момпос үй салган окшойт. Мына, кыймылдатып көрсөң шылдырап атат. Аңгычакты шоопур чыга калса, шатырап, жерге секирип түшмөй. Энем ичин ачат. Фляганы жанына жылдырып. Капарай, алсыраак тургула эми сага алабай. Ачайын ичин, эмне бар экен, дейт. Ичинде чын эле 2-3 килдей алма, 1-2 килдей момпос үй. Анан 2 нан чыгар эле. Энем менен апамдар нан бергенине сүйүнсө, биз таттуусуна сүйүнчүбүз. Азыр ойлосом, жайлоодо киши көп болуп, нан деле жетчү эмес окшойт. Ушул кичте айылдан чабырман келип, энемдин кулагына бир нерселерди айтып шыбырап жатты. Энем дароо өңү суз болуп өзгөрө түштү да, менин балдарым келгилечи чогулуп кеттик деди. Мен энеме жакын барып, эне, эмне болду? Тынч элеби? Жанагы киши эмне деди? деп сурадым. Эч нерсе эмес. Силер чеччү маселе эмес бул. Ал чоңдордун сөзү. Болгула айтканды угуп, ылдам жыйналып кыштакка чыгабыз. Баарыбыз чогуу чыгабыз, деп койду да утурлап алдыга басты. Менин жүрөгүм колжуп, бир нерсени сезгендей болду. Оюмдун баары эле апам болуп калды. Бир жума мурун ай күнүнө жетип, төрөөрүнө аз калды деп атам аны кыштакка жеткирген эле. Андан ары райондун төрөтканасына барып төрөй турган болгон эле. Сарсанаа менен коштолгон суроолорду өзүмө берип, кайра жооп таппай бараттым. Бириси ушундай ойлорум үчүн өзүмдү өзүм күнөөлөп, жакшы ойлорду ойлоп, жакшы тилек кылчай деп сүйлөнүп да коем. Биз барганда жүк ташуучу чоң машинага болгон оокаттарыбызды салып даярдап коюшкан экен. Кыязы атамдын агасы чоң атам менен чоң апам жыйнап терип салышкан окшойт. 2 үй бүлө болгон менен бир үй бүлөдө эле чогуу тамактанып, ынтымакта жашачубуз. Чоң атам колунан көөрү төгүлгөн уста киши эле. Улуу атам экендик согушка катышып, андан кийин солдаттардын, генералдардын кийимин тикчүмүн деп айтып калчу. Чоң апам дагы уз чебер аял эле. Ичиктерди суусар, тебетей, ушундай чоң кийим кечектерди тигип, аталарыбыздын колпунуп кийинип жүргөнүн көрчүбүз. Өзүбүздүн апабыз дагы колунан иш келген ишмер аял эле. Жууркан төшөктөрдү зыңгыратып каптап, кийим кечектерди дагы койкойдо тигип койчу. Биз жеткенде эле чоң атам тосуп чыгып, арабадан бизди аяр кармап түшүрдү. Чоң апам отурлай басып, энеме жакын келип шыбыраган болду. Анан алар бизге аянычтуу бир карап алышты. Алдыңга кетейиндер ай, ылдамдап тигил машинеге түшкүлө эми. Үстүнө чыккыла, энеңер аман калса экен эми. Кудайым бар, деп койду чоң апам. Биз болсо үндөгөн жокпуз. Мына ушул табышмактуу ойдун тегерегинде өзүмчө толгонуп, асмандагы жылдыздар менен сүйлөшүп бара жаттым.